Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы Жалпы орто билим берүү мектеби 6 класс кыргыз тили адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Чын Куран айынын 16-сы. Балдар бүгүн биздин турган темабыз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы жаратылыш жана адам маселесинин көтөрүлүшү. Бүгүнкү сабагыбызда балдар окуучулар чыгарманын жалпы мазмуну менен таанышып, түшүнө алышат. Түшүнгөнүн мазмундуу, ыраттуу айтып бере алышат. Сынчыл ой жүгүртүү ойлорду талдай билүү, баяндап айтуу көндүмдөрү калыптанат. Ынтымактуу болушуп, бири-бирине сылык мамиле жасоого көнүгүшөт. Келгиле балдар, жагымдуу маанай түзүп алалы. Жагымдуусуң мынча сен, а сен мынча акылдуу. Арабызда бар экен кыздарыбыз көп сулуу. Күчтүү балдар татына окуйт биздин класста. Билим алып талыкпай, умтулабыз алдыга. Чыңгыз Айтматов. Жазуучунун өмүр баяны менен буга чейин таанышкансыңар. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан атактуу жазуучу, коомдук ишмер болгон. Ал 1928-жылы 12-декабрда азыркы Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер деген чакан айылда туулган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында адам табият маселеси терең философиялык деңгээлде чагылдырылган. Жазуучунун экологиялык кабатыр ойлорунун текши баары чыңга чыгып, ушул тапта Кыргызстан жаамы дүйнө жаратылышка карата өзүмчүл мамиленин залакасынан жапа чегүүдө. Осмон Тогузаков, Чыңгыз Айтматов бардык эле чыгармаларында экологиялык көйгөйлөрдү козгоп келген. Мен айтар элем, анын чыгармаларынын негизги мотивин адам табият маселеси түзөт. Себеп дегенде адамдын табиятын, жүрүш турушун, анын жаратылышка карата мамилесин аныктайт. Маселен, Ак кеме повестинде адамдардын жырткычтыгы тууралуу кеп болот. Бугулардын түгөл кырылып жок болушу буга мисалго. Бугу эне жөнүндөгү легенданы алалы. Бала бугулардын тарыхый жерине токойго келишин сүйүнүп кабыл алып жатат. Бугулардын кимиси бул биринчи иретте аларга тиешелүү экологиялык шарттын пайда болушуна, алардын ыңгайланышына, мүмкүндүк түзүлгөндүгүнө байланыштуу болуп жатат. Биз адамдын жашоо тарыхын алып көрсөк, негизги өзөк адам менен жаратылыштын ортосундагы мамиле катнашка байланыштуу экендигин көрөбүз. Биз жаратылыштан алып, ошонун эсебинен жашап келе жатабыз. Алганыбыздын ордун толтуруп, жаратылыштан алганыбызды кайтарып элекпиз. Мына азыркы чыгып аткан көйгөйлөрдүн баары ушунда. Чыңгыз Айтматов чыгармаларында мифтерге, легендаларга кайрылып, ошолор аркылуу көркөм образдарды жараткан. Мына маселен, Кылым карттар бир күн повестиндеги түндүктөн түштүккө, батыштан чыгышка каптаган поезддер, темир жолду бойлоп шимшиген сары түлкү ракеталарды учурган космодром. Ракета жер жүзүн айланта урчаса, ал учуп чыккан космодромдун темир тикенектүү тосмосу маңкурт тууралуу легенда биригип келип, бир образды түшүнүктү алып келип жатат. Найман эненин бейити тосулган. Ал жерге Найман эненин тукумдары бара албайт. Күмбөз жанына отуруп Куран окуй албайт. Мына адамдын трагедиясы. Биз көчмөн калктын урпактарыбыз. Биздин жашоо ыңгайыбыз жаратылышка байланышкан. Биз өзүбүздү жаратылыштын бир бөлүгү деп эсептейбиз. Анан ошол ата бабабыздын жер жайнаган малын жайып келген жайыттардын бүгүнкү кейпин караңызчы. Кишинин ыйлагысы келет. Карттар бир күн романында жазуучу реалдуу жашоо менен фантастиканы бирге айкалыштырат. Мен муну жер турмушунун метафорасы катары көрсөткөм дейт. Ошондой эле чыгармада миф, легенда, уламыштар жыш пайдаланылган. Чыгармада 3 катмарлуу мезгилдик алкак, өткөн, учур, келечек, эне бейит коругу, адамдын башы жана жер планетасынын катышы. Башкача айтканда, акыл эсинен ажыраган маңкурт жоламандын башы, корукка алынган эненин бейити жана башка жактагы цивилизация менен мамиле түзүүгө тыюу салынган. Жер планетасынын байланышын көрөбүз. Романдын идеалдык көркөм системасында ак куштун чакырып үнү. Айтматовдун чыгармаларынын ичинен жаратылыш темасы өзөктүү орун алган. Тоолор кулаганда романы. Чыгарманы адил окуп баштаганда эле тынымсыз турмуш шаарындагы Арсендин жашоосучан ак мөңгүлүү бийик тоолорду мекендеген жаратылыш койнунда баарынан жогору туруп жашоо өткөрүп, кайратынан тайып бараткан
жаа барстын күнүмдүк алабалынан кабар берип башталат. Демек мында да автор адам менен табиятты, андагы жандууну бирге карайт. Бул тууралуу Айтматовдун массалык маалымат каражаттарына берген маегинде. Илбирстин сезими эмне үчүн адамдын сезимине окшош сүрөттөлгөн деген суроого жолборс аркылуу адамдын психологиялык портретин кубатына толуп жана картайып, алдан тайып турган кезин чагылдырдым. Себеби бул куракта адамда жана айбанатта ар кандай өзүнөн өзү проблемалар пайда болот деген ой пикири камтылган. Чыгармада табият жана анын койнунда жашаган жаныбарлардын орду чоң. Айтматовдун чыгармаларында жаныбарлардын образы адам образдары менен ар дайым параллель сүрөттөлөт. Ал эми идеясы ар кандай терс иштерден, анын ичинде согуштардан, кыянатчылыктан, террордук кагылыштардан, жаратылышка аяосуз кол салуудан, табиятты бүлүндүрүүдөн оолак болуу, жашоодо ар бир тазалыгы менен тагдырлаш болуу, адамдардын бирин бири сүйүү, гуманизм идеялары камтылган. Айтматовдун чыгармаларына мүнөздүү болгон сюжет түзүүдөгү көркөм ыкма болгон мифтик окуяларды кошуу, жаратылыш менен тыгыз байланышта сүрөттөө, жашоо жана тагдыр темасына кайрылуу болуп саналат. Тоолор кулаганда романында идея азыркы мезгил талабына ылайык ачылган. Айтматовдун чыгармалары бир сурдуу да бир сындуу. Анын ар бир эмгеги жаратылыштын жандуулугу менен катар өзгөчөлүгүн өйдө коюп, баса белгилеп бергени менен түбөлүктүүлүктүн потенциалы экенин кабар берет. Балдар, эми кийинки тапшырма. Айтматов жана жаратылыш деген темада дилбаян жазуу. Кайтарым байланыш. Ийгилик тепкичи балдар. Астыңкы тепкич мен эч нерсе кылган жокмун. Ортоңку тепкич менде көйгөй жаралды. Өйдөңкү тепкич мен баарын кыла алдым. Балдар, кийинки сабакка тапшырма. Бетме бет жана Ак кеме повесттерине Вендин диаграммасын түзүп келүү.